Assalamu алейкум. Амансыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Бул жолку чыгарылышта сиздерге кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар боюнча айтып өтөбүз. Тактап айтканда, кече күнү гана Brave уюмунун чемпиону кыргызстандык күчтүү мушкерлердин бири Кубанычбек Абдисалам уулу Sucker Punch аталышындагы менеджерлик уюм менен келишим түзгөндүгү кабарланды. Келиңиздер, алдыда кыргызстандык мушкерди кандай жакшы жыйынтыктар күтүшү мүмкүн? Үстүрттөн ой жүгүртүп көрөлү. Мен бул Ала Тоо Спорт YouTube каналын 3 жылдан бери иштетип келем. Бул аралыкта биз кыргыз спортундагы окуяларды, жаңылыктарды жалпы Кыргызстан элине чагылдырып келдик. Ошол учурда бизди Орусияда эмгектенип жүргөн мекендештерибиз дагы көп көрөт. Бул роликте Орусияда эмгектенип жаткан мекендештерибизге айта турган кеп бар. Тактап айтканда, кантип Кыргызстанга комиссиясыз жана убакытты үнөмдөп акча которсо болот. Мунун жолу оңой. Жөн гана Tinkoff Black дебиттик картасына катталыңыз. Армения, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанга телефон номери боюнча айына 20 000 рубльга чейин комиссиясыз, көбүрөөк болсо которуунун суммасынан 1%. КМШнын башка өлкөлөрүнө которууларды алуучунун картасынын номери боюнча жүргүзүүгө болот. Ал үчүн Орусия жараны болуу шарт эмес. Андан сырткары 30-июлга чейин эгер сиз улуттук колоритти чагылдырган дизайндагы картаны буйрутма кылсаңыз, анда сизде 200 000 рубль өлчөмүндө байге утуп алуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Менимче жакшы каражат, андыктан сиз дагы колдонуп көрсөңүз болот. 70 кг салмак чембирдигинде беттеш өткөрүп келген Беркут Young Eagles Гран-при турниринин, ошондой эле Brave CF уюмунун чемпиону Кубанычбек Абдисалам уулу жакынкы келечекте океан ары жагындагы уюмдардын биринен көрүнүшү мүмкүн. Кече күнү америкалык Sucker Punch менеджерлик уюмунун президенти Брайан Батлер Ау өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кыргызстандык мушкер Кубанычбек Абдисалам уулу аны менен менеджерлик келишимге кол койгондугу тууралуу маалымат таратты. Муну көргөн кыргызстандыктар дароо эле Кубанычбек Абдисалам уулу жакында океан ар жагындагы уюмдардын биринен көрүнөт го деген ойдо калды. Чындыгында бул боюнча биз Кубанычбек Абдисалам уулуна байланышка чыкканыбызда азырынча эч нерсе чечиле электиги боюнча үн катты. Ага карабастан кыргызстандык мушкердин жакынкы келечекте америкалык уюмдардын биринен көрүнөрү турган иш. Себеби мекендешибиз Брайан Батлер Ау аттуу күчтүү менеджер менен келишим түзгөн соң дал ошол жакка барып өзүнүн күчүн сынайт өңдөнөт. Кошумча маалымат иретинде айта турган болсок, Sucker Punch менеджерлик уюму 9 мушкерди UFC уюмунда, 4 мушкерди Bellator'да, ошондой эле PFL, Elfa сыяктуу уюмдарда чемпион кылган жайы бар. Андыктан Кубанычбек Абдисалам уулу күчтүү менеджерлик компания менен келишим түздү деген ойдобуз. Чын-чынына келгенде азырынча эч кандай жартаарлык, көңүл жубатуучу маалымат жоктой. Ага карабастан кыргыз мушкеринин рекорду, ошол эле мезгилде анын атактуулугу, таанымалдуулугу, тажрыйбасы алдыңкы делинген UFC уюмунда беттеш өткөрүүгө жарактуу экендигин сезип эле турабыз. Демек, жакынкы келечекте Кубанычбек Абдисалам уулу дал ошол Ultimate Fighting Championship уюмунан өзүнүн ордун табат деген илгери үмүтүбүз бар. Бул мушкерибизден сырткары жакында гана Америкага аттанган дагы бир кыргызстандык күчтүү мушкер Бусурманкул Абдибаев уулу АКШда өзүнүн машыгууларын улантууда. Жакынкы күндөрү анын дагы алдыда боло турган беттеши жөнүндө маалыматты угабыз. Бирок алай каймана ысымдуу мушкерибиз кайсы лигада өзүнүн күчүн сынайт, азырынча айтуу кыйын. Урматтуу мекендештер, буйруса 2023 жылдын аягына чейин 2 кыргыз мушкери UFC уюмуна чыгат деген инсайдерлик маалыматтар дагы тарап жатат. Бул маалымат чындыкка канчалык деңгээлде жакын келет, убакыт өтүп көрө жатарбыз. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезиккенче саламатта калыңыздар.